Кереметтүү Ак Бора дарыясынын эки жээгинде жашаган ордолуу, омоктуу тарыхты жасаган, таалай менен таң аткан бактысы менен кечкирген, талай эмес таштын үстүнө бакты гүлдү өстүргөн, Анжиян Алайдын Адыгине Тагайдын улуу журту, Көкөтөйдүн ашын өткөргөн, Тайторду чапкан кадырлуу журт, амансыңарбы деп учурашкым келип атат. Азыр эле мен бияка чыгаарда сиз Ошко барат экенсиз. Жалаяктай кылып жарым сааттык доклад окусаңыз Оштун эли тажады. Ансыз деле жоон топ адистер сиз менен чогуу бараткан экен. Сиздин айта турган сөзүңүз 1000 киши келсе бир кишинин кулагына кеткендей маанилүү, нарыкты, салтты, баянды, рухту, духту айтып бериңиз. Башкармалары көп, адистери көп, мамгатчы катары маанилүү бир сөз элдин кулагына жетсе экен деп ушундай каттарды алып, анан даярдап алган докладымдын ташталканы чыкты. Мына бияка алып келген баарын жазып алып, жанагы суроолорду алып алып, анан айта турган сөзүмдүн тизмесин алып эле алдыңарга келип отурам. Биринчи улуттук нарк, каада, салт, адат, үрптөн баштагым келип турат. Мына омоктуу ордолуу Оштун журту Адыгине Баатырды, Тилеке Баатырды, Айдербек, Алымбек даткаларды, Курманжан даткаларды тапкан. Дүйнөдө атагы чыккан көп эле аялдар бар. Бирок Алай падышаттыккан Курманжан апабыз баласын даргасып атканда, балам, мен уят кылбай ажалды тик кара. Элиңдин тынчтыгы, жыргалчылыктын өлүмдү кабыл ал деп баласы да бата берип атат. Бир гана кыргыз аял баласы ушинтип айткан. Бир дагы мен дүйнөнү тааныткан, дүйнөгө атага чыккан аялдын минтип өзүнүн баласын айтканын уккан эмесмин. Жада калса тооктагы жөжөлөрүнө бүркүткө балдарын бербей коет, жөжөлөрүн тап берип жолотпойт. Кандай касиеттүү, нарктуу эл экенибизди ушундан байкасак болот. Кыргыз журтчулугунда көп кишиге аз киши салам айтып, атчан киши жөө кишиге салам айтып, кирген киши төрдөгү кишилерге салам айтып, тоодон түшүп келаткан киши тоого чыгып бараткан кишиге салам айткан. Эркек киши аялга биринчи салам айткан. Аял киши колунсуз ошондогон эркек адам кабыл алган. Озунуп аялга, ургачыга, айымга эркектин жигиттери салам берген эмес. Кичүү киши улуу кишиге салам айтып колун сунган эмес, улуу киши колун сунганда кичүү киши барып колун кабыл алган. Караса жан чыккан, кармаса кан чыккан атактуу Ормон ханыбыз бир топ аттуу баштуулар менен айылына келип, өргөсүнүн жанына токтоюн десе, эргилчекте жоолук байланып туруптур. Ормон хан аттын оозун жара тартып, атынан ыргып түшүп, баары жабырап түшүп, өргө кирерде колун көтөрүп, баарын токтотуп коет. Токтогула мырзалар, өргөдө келин бар экен деп. Келин өргөнүн ичине жүргөндө хан башы менен кире албай койгон. Наркка, салтка, адатка баш ийген. Келин чыгып, эргилчекти түрүп, акырын кабагын ылдый түшүрүп күлүп жүгүнгөндөн кийин бар болса дагы деп камчысын сүйрөп өргөгө кирген. Хан башы менен салтка, наркка, адатка баш ийген. Кыргызда боз үй тууралуу таң атырып сүйлөсө болот. Айтышат, ерегең кең болса эл келет, уугуң узун болса жел келет, түндүгүң бийик болсо нур келет, нур менен боз үйгө кут келет, босогосу, улагасы, илегеси, кебегеси, төрү майра болуп күлүп жиберет. Чарада коюп турган сүттүн үстүнөн улагы чуркап кетсе, туягы сүткө балынбайт. Ушундай калың каймактуу, кадырлуу, берекелүү журттун тукумубуз деп
Elde tereң, ıyık biyik kepтерди айтып жүрүшөt. Biz kimdin tukum ekenibizdi, kimdin narkın, kimdin saltı düşüngө чейин ап келатканыбызды эч качан унутпай. Эл түшүнбөйт, жаштар билбей калды, сотко чукулап отурат деп баш тартпастан кайра байма-бай башына куюп туруусу абдан абзел. Кыргыз журтчулугу туугандыкты туу туткан эл. Жет ата сүрүп, жердигин билип, элге тараган төмөндөгүдөй дабыр аңыздар бар. Жоокерчилик заман дейт. Аябай талкаланып куруп, жалгыз баатыр 13 жашар жалгыз баласын чукаштырып алып качат экен, тукумулансын деп. Алдыдан алсырап жарадар болгон бир тууган агасы чыгат. Аттын башын тартып, агайланайын эмне болду? Ала кетейин дегенде агасы айтат экен. Ниним, тукумулансын, баланы куткар дейт экен. Ошондо баатыр аттын оозун тартып туруп, атасы бөлөк аттан түш деп туруп анан баласын түшүрүп салып, бир тууганын өңөрүп алып качат экен. Ошондо Кыргызда Каймана мааниде аял элден, бала элден бир тууганды кайдан табам деп туугандыкты улуттук кодекске, ар намыска айлантып, тууганчылдыгыбыз менен бирибизди бирибиз издешип, сурашып, кудалашып, ушул күнгө чырмалышып, миң улуттун бири болуп жоголбой, манасыбыз менен, наркыбыз менен, салтыбыз менен, комузубуз менен ушул коомго келип жеттик. Учурда сөзгө турбай, экөөбүздүн эл ортодогу сыр болсун деп кол берип коюп, эртеси күнү кайра интернетке жайып, эркек ургачынын айырмасы калбай, жигиттик сөздүн, жигиттик кол берүүнүн касиети кайтып турган заман. Маңдайыңа күлүп, жакшы суроону берип, эшикке чыгып кайра абийириңди төгүп жазып атат. Абийир демекчи. Дагы бир кыргыз наркынан айтып берейин. Дагы жоокерчилик заман, көчмөн заман, баатыр эл болгонбуз. Калмактын жигиттери келип эле кыргыздарды жеңе албай коет, тажаганда хан базарин чакырып, мунун сырын чечип келчи, эмне эле болуп атат? Алакандай элди башына айлантып, байлап тап келиш оңой эле го, дейт экен. Вазири хандын тапшырмасын аткарып, аягында Кыргыздын 100 кызын туткунда алып келет экен айылына. Ханга азыркыча айтканда доклад, илгеркиче айтканда маселесин мындай деп айтып атат дейт. Ханым, бул кыргыздын жүргөнү аска толумбуз экен, жеген ичкен тамагы асен менен туз экен, каптап келген душманга кабактары суз экен. Ханым, кечеги колго байлап келген 100 кызы бүтүн бойдон кыз экен дегенде, хан ордунан туруп, этегин шамалдан башка эч ким ачпаган, ерлерине ок жаңы саттаган, абийирин күйөөгө чыкканча сактаган кыздары бар. Элден, алгыстардан туулган уулдардан биз жеңиле албайбыз. Тарткыла жигиттер акта деген экен. Абийир менен да кадамды бийикке көкөлөтүп, абийир менен да журттун аркты сактаса болот экен. Кыргызда жазылбаган эл көрсө эмне болот деген сөз бар. Бүт Кыргыз мамлекетинин уголовный кодексин алмаштырып койсо болот. Эл укса эмне болот? Дегенде эле бир журттун абийири жабылып кала берген. Ушу сөз менен баары бир жерин 5 жерден кысып атардын сөзүнөн чыкпай, айылдан айылга сөз тарабай, жакшыны чыгарып, жаманды жаап жашаганбыз. Баланчанын баласы карачы, машина менип келиптир, сен дагы эле шейиң менен жүрөсүң деп, балдарды, жаштарды курчутуп тарбиялаганбыз. Жаратылышка карата, малга карата айткан сөздөрүбүз бар. Антпе убал болот. Бул эмне деген шумдук сөз? Чырпыкты сындырба, сууну кечпе, малды теппе, убал болот. Ушул эле 3 эле сөз менен кыргыз журтчулугу салттуулукту, нарктуулукту сактап келген.
Kırgızстын жигитине колуна бычак берип, бычактын негизги милдети баарыбыз билебиз. Бычак менен же кесиш керек, же сайыш керек. Колуна бычак берип туруп алдына мал тартсаң, кыргыз мынтип айтат экен. Бала малды мууздайт, терисин сыйрат, төшүн сөгөт, кабыргасын ажыратат, боорун чыгарат, өтүн алат, ашказанын жыдытат, ишагасын артат, эч качан саят же кесет деп айтты. Карагыла, көркөм сөздүн күчүн. Бычактын милдетин дагы каймана кылып, жылуу жумшак сылап сыйпап алып өтөт. Балдарды азыркы тил менен гумандуулукка, эски тил менен ыймандуулукка сактаган. Журтубуз ошон үчүн өзүнүн баркынан наркын бийик тутуп, дөөлөтүнөн салтын бийик тутуп, ушул күнгө чейин келип жетип атабыз. Жада калса, бешикке бычакты кошо бөлөйт да. Араңарда эл барбы? Балаңар чочуп оңгондо жастыктын алдына бычакты таштап коюшат. Илгери бешикке кошо бөлөп, дем күч кубат берген экен, коргогон экен. Бала түн ичинде чочуп ыйласа, бешигинин алдына бычакты кошо бөлөп, ушундай улуу журттун тукум экенибизди эч унутпай, көп жерде айтып жүрсөк, аябай жакшы болот эле. Кыргыз журтчулугу ар бир улуттук ченемди, түшүнүктү, ынтымакты, бакытты, баарын чечип эле ынтымактуу бол деп туруп кетпей, аны келип элге айтчу экен. Замандын биринде бир аксакалыбыз жүрөктө үйдөн жүлүндөй түтүн чыгарып, журтумдан ырк кетип атат, бирине бири кыргый кабак болуп тебетей силкип, жумурткадан кыр издеп, элим эмне болуп кетет деп, ынтымак тилейин деп, ынтымак издейм деп, жанагы мен айткан жүрөктөй түтүндөн жүлүндөй түтүн чыгарып отуруп, эшикти чертип бир киши келет экен, ассалому алейкум, атым Таалай дейт экен. Айланайын садагам, атың жакшы турбайбы? Элим Таалайлы болот экен, чайын ичип кет деп, даамот изип үйүнөн узатат экен. Чай кайнама убакыт өтөт, эшигин чертип, ырыскы келет экен. Атым ырыскы десе, кымыз берип, кубанып, конокто узатат экен. Бир кезде узун ак калпакты кийген, көп нерсени билген, сакалы өсүп, киндикке жеткен, каш өсүп, кулактын сыртына өткөн карыя, камчынын учу менен эгирчекти жылдырып, арыбаңыз карыя, бар болуңуз, атым ынтымак дейт экен. Козголбой турган карыя ордунан ыргып туруп, ынтымак болсоң конуп кетчи, ынтымак болсоң жатып кетчи деп ынтымакты өргө көтөртүп, бээ байлатып алып калган экен. Бир аз узап кеткен, Таалай менен ырыскы кайра кайтып келген экен. Ошентип ырыс алды ынтымак, ырыскыбыз бар эл деп, ынтымакты бала чакасында журтка түшүргөндө Кыргыздын билермандары ушинтип айтчу экен. Аталарынан, бабаларынан, сөзмөрлөрүнөн, чечендеринен бакыт эмне деп сураса, анда да кыргыз журтчулугу айтат дейт. Бакыт деген жигит аңга түшүп калат, чыга албайт. Дүрттө эле бир жакын добуш келет. Келип эле мени чыгарып койчу. Атың ким дейт экен. Тиги жигит унчукпайт. Мени чыгарып койчу. Сураганыңды берем дейт экен. Мага мал бер, мага жер бер, мага байлык бер дейт экен. Анан мен сени чыгарам дейт экен. Баягы жигит байлыкты алат, малды алат, жерди алат дагы мумарый түшкөндөн кийин милдетин унутуп калып, баягы бакытты таштаган бойдон кетип калат. Кала берет. Бир аздан кийин дабир жигит жанынан өтүп калат, аңда жаткан үндү каттагы ой эмне болду жарыктык, эмне кылайын дейт экен. Сураганыңды берем, мени чыгарып алчы дейт экен. Мен мага бийлик берсең, мен сени чыгарып алам дейт экен. Бийликти берет экен бакыт да. Бийликти бергенден бийлик колуна тийгенден ал унутуп калат экен.
Ошентип үчүнчү киши келип ага дагы кыйкырганда үчүнчү киши унчукпай туруп эңкейип бел боосун чечип баягы бакытты чыгарып алат. Бакыт болсо эмне берейин? Бийлик берейинби? Байлык берейинби деп аркасынан ээрчип алат экен. Бакытты жыттаса да болбойт, кармаса да болбойт, кучактаса да болбойт, адамдын башындагы акыбал экен. Анан баягы унчукпай басып кеткен жигитти бакыт ээрчип алат экен. Бактылуу болот экен. Бактылуу кишинин колуна бийлиги да тиет экен, байлыгы да тиет экен. Балам, бакытты ушинтип түшүн деп ата бабалар урпактарына айтат экен. Мына ушинтип жөн эле сөз менен кыргыз тилин жарды деп айткан киши, терең эмес, тайыз деп айткан киши, ал аңко, наадан адам. Кыргыз тили айтат: кемпир кесек, катын калач, кыз кыркын, жигит жалаң, идиш аяк, темир тезек деп башка бир элминтип күчөтмө этиш менен сүйлөбөйт. Кыргыз тили айтат: эшикти ачканда атың ким деп сурабайт, келин анабызды дейт. Анан акыбалды сурашат. Азыр заман кандай болуп атат? Короодо кирейген дарбазанын ачкычы бар, кулпусу бар. Үйгө киргенде анын дагы ачкычы, кулпусу бар. Үйдүн ичинде 4 бөлмө болсо 4 бөлмөнүн ачкычы бар. Мурда болсо ит мышык кирбесин, мал кирбесин деп жөлөп эле койгон. Таяктын үчүн. Манас тастарында кылымдарды кийген кырча басып келаткан түптү кыргыз журттун элдүүлүгү, биримдүүлүгү, ынтымактуулугу ушундай философиялык кыргыздын башындагы ченемдиктер менен аныкталып келген. Тил тууралуу уланталык. Байдылда Сардогаев деген акынды баарыбыз тааныйбыз. Тил саясаты, тил жөнүндө дегенде Байдыкебиздин төмөндөгүдөй саптары бар. Уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде, уй менен койго жетпедик, улуттук тилди билүүдө дейт. Кайран киши. Таарынбай ушул сырдыккун, так өзүм айтам чындыктын, уйкашы менен арсылдайт, ити да ырчы кыргыздын дейт. Мен 30 жыл бир эле жерде иштедим, парламентте. Бир көрүнүш болду. Мен ал каармандардын атын атабай эле коеюн. Бир депутат экинчи депутатка суроо берип атат. Кылтылдабай, кыйшактабай, сымаптай болуп, колдон колго коюлуп, жылтылдабай, оштогу тополоң тос, будуң чаңга ким күнөөлүү? Элдин маанайы бас, сабыры сус, тентектери бириктин куйругун биретке байлап, билармандары битти бичегисине кан куюп, тебете силсең мен да силкем деп бастырып кете берем. Элден ырк кетип атат. Жүйөлөшкөн кеп жок. Жылы сөз айтып эле кашаалап кысып келе жатат. Ой, чара көрбөйсүңөрбү деген сөз чыкты. Котормодо ошондо мен отургам. 167 депутат, орус тилди депутат эле, легендарлуу парламент. Бирөөңөр бирдемесин которуп көргүлөчү. Мээң чачырайт. Бириттин куйругун биритке байлап, биттин ичегисине кан куюп, тебетей силсең тебетей силкем, жумурткадан кыр издебей, кыйшаңдабай жөн жүр. Кашалап капыр сөзүн айтасың, жүйөлү кебиң жок. Тестер тентектин айнасына түшүп кеттиңби десе, бирин которуп көргүлөчү. Көзүмдү жалдыраттым дагы, унчукпай туруп бердим. Дудук дит талагандай болуп, эчтеке деп айта албай койдум. Ошондо тизеңди бүгөсүң, кыргыздын наркына, салтына, тилине. Азыр бир жерде окуйун. Бул башка бирөөнүн сөзү, кыргыздын сөзү эмес. Аны мындай айта албайм.
кезинде улуу ойчул Папандреу Аксакал мынтип айткан экен: өлкөң бай болуп, элиң билимсиз болсо, бул аябай жаман. Өлкөң бай болуп, элиң билимдүү болсо, бул аябай жакшы. Өлкөң жарды болуп, элиң билимдүү болсо, ага да чыдагы болот. Ал эми өлкөң жарды болуп, элиң билимсиз болсо, андан өткөн кордук жок. Калетсиз сөз. Ошон үчүн билим менен ыйман баары чогуу жүрүш керек. Дагы бир улуу сөздү айтайын. Түштүк Африканын эң ири окуу жайларынын бири Стелленбоск университетинин кире беришиндеги тактада төмөндөгүдөй жазуу бар экен. Ал жазууга 82 жыл болуптур. Бүгүн барсаңар ошо жазуу дагы эле жазылып турат дейт. Тигил же бул өлкөнү, тигил же бул улутту жок кылуу үчүн атом бомбасы дагы, ракетадар менен соккурунун эч кандай кажети жок дейт. Болгону билим берүүнүн сапатын жоготуу эле жетиштүү дейт. Дал ушундай жол менен окууну бүткөн дарыгерлердин колунан бейтаптар ажал табат. Дал ушундай жол менен окууну бүткөн инженерлер курган имараттар кыйроого учурайт. Дал ушундай жол менен окууну бүткөн экономисттер, бухгалтерлер айынан каржы топтолбойт, казына толбойт. Дал ушундай жол менен окууну бүткөн юристтер, судьялардын адилеттик менен иши болбойт. Ошентип билим берүү тармагынын кыйрашы улуттун жоголушуна алып келет дейт. Ошентип акча менен сатып алган билим диплом мына бүгүн актуалдуу болуп коомдун үстүнө калкып чыкты, туугандар. Калкып чыкты. Билимсиздер ошентип өлкөнү бир да окту түшүрбөй, бир дагы бомбаны түшүрбөй жок кылып койсо болот экен. Биздин Жолон агайыбыз болгон, Жолон Мамытов деген. Ата журт кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлангыла чагылганга деп. Ушу сөздү көп акындар оозунан түшүрбөй, Түгөлбай Сыдыкбеков болгон аталып ушу бойдон ушу күнгө чейин айтып жүрдү. Жаштар жөнүндө, деле келечек буун жөнүндө бүгүнкү айткан 1000 сөздүн бир сөзүн отурган 1000 киши бир кишиге жеткирип түшүндүрүп койсо эле, бүгүнкү иш чарабыздын максатына жеткендей болобуз. Жакында президент Садыр Жапаров эл үмүтү деген указга кол койду. Ал указда зирек, умтулган, чет өлкөлөрдө аттуу баштуу чоң университетке окуйм деген жаштарга мамлекеттик стипендияны бөлүп берип атат. 1921-1927 жылдары Мустафа Кемал Ататүрк 11 миллион 17 жаштан 31 жашка чейинки түрктөрдү Европага жөнөтөт. Баарыңар кайтып келгиле деп. Ошентип 16 жылдын ичинде түрк мамлекетин куруп койду. Жаңы адистер менен, жаңы билимди алып келген. Келгендерге жерди берди, ишканаларды берди, инвестицияларды берди. Ошентип өлкөнү оңдоп койду. Элибизде жаштарга мамиле, айымдарга мамиле, башынан эле аял кишиге кыргыз журтунун мамилеси ыйык жана бийик болгон. Биздин аялдарыбыз Канекей Айчүрөк, Кыз Сайкал Жаңыл Мырза Курманжандатка эркектер менен тең ата болуп, тебетей килип элди башкарган. Ушундай бир төмөндөгүдөй бир окуяны айтышат. Кыргызда Кумбел Күнгөй деген жерде Адигине Тагай деген элде бир аксакал болуп, бир жигит мырза болуп улгаят экен. Жакшы кийинип, аты элге билинип, касиеттүү болуп, балдарынын аттарын койдуруп, жоголгон малдарды издетип, касиет ушунчалык күчөйт экен, көлдүн үстү менен басып барып намазын жайса дагы буту сууга малынбайт экен.
70'ten өтіп, пайғамбар жашты жетіп қалғанда чапанды желбеге жамынып, daaratқа қамынып, кішіне мансап байлық көбейе түшкенде адам баласы жолдан шыға түсет ұқсайды. Байбичесі келіп, қадырлы чалым, ақырқы күнделе башқача болып барадасын, сенің мындай қасиетке жеткеніңе менің де үлішім бар десе, кесірленіп төбендегідей сөйлеп қояды екен. 3 мал берген чайыңдан башқа, 3 қатын менен қосылып айтқан айыңдан башқа ұрғачы демне қасиет. Иіне қаяқы барса арқасынан ұшып барады деп қағып қояды екен. Аялы байбичесі қабағы бұзылып, маңайы түшіп, үйінде отырып қалады. Ақсақал баяғыда ертең менен тұрып, көлдің ортасына барып, жайдамасын жайып еле намаз оқып кірсе, қызыл ашыққа чейін бұты суға малынады екен. Бұға чейін суға малынбай тұрған. Екінші күні барады, таң атпай тұрады, малдасын ұрады, атын тоқиды, көлдің ортасына барып намазын оқиды. Тізеге чейін су болады екен, қырғызша айтқанда қу тақымға чейін су болады екен. Көз алайып, Құдай қасиетім емнеден кетті, емнеден жаңылдым деп чочып келіп жатып, таң қарақшысы сөгілгенде қайра барып, жайдамазын жайып, намазын оқып келеді, диндікке чейін су болады. Үйіне көзін жылтыратып, келет салдынан байбичесі тосып шығады дейді. Чалым, сізге емне болды? 3 күнден бері маңайым бас қой десе, айдан айын байбиче оозумдан жыдыған оқшайым. 3 күнден берілі суға малынып атам. Birinci günü Kızılaşık'a çeyin su oldum, ikinci günü Tizek'e çeyin su oldum. Bugün müntüp çöpke jastadım, bel kurçoğa çeyin su oldum. Jandırıp berçi deydi. Degende baybiçesi aytat deydi. Sen birinci günü su olğonunda daaratqa namazqa erте qamınıp, jönü жоқ, ава жақсы тұрса деле чапаныңды желбеге жағынып, қамықтап қалғанда жолуымның астын чалым емне болып баратады деп бошот өле қойдым деді. Сен екінші күні жақсы сөзіңді жаштарға қоратпай, жаныңа иманды, белді, башты ақсақалдарды жолатпай қалғанда бұл чалым емне болып баратады деп жолуымды түшіріп кечігеме түшіріп өле қойдым депті. Sen üçüncü günü 70 yaştan ötüp attı minsek eki jaktı karap, çaçыңды bölüp tarap, koroğa gelgen kız kelindin çekesinden öp, paygambar yaşından ötkönde göp, akırın baskandı, aksak dep, katı baskandı, taskak dep, öyde karagandı çak dep, ılday karagandı akbak dep, delbelek dep demigip, demeyecek jigitler menen koşa jeligip, қарығанда қадырын кетіребі деп, Құдай ұрған чалым емне болып баратады деп, жаман көріп қойдым өле депті. Ошон үчүн сен диндикке чейин суу болдуң депти. Ошондо баягы аксакал чөгөлөй калып, о жараткан Кудай, касиет кыргыздын ургачысында жаткан турбайбы? Мени Курайдын түбүнөн таап, Кудайым менин байчымды жараткан турбайбы деп Кыргызстан айымдар эркектери менен тең ата болуп, туу жыгып дуан бузуп, найзанын учун жылтылдатып, адамдын башын былкылдатып, жөө баштап эл кайтарган эл болгонбуз. Азыр бизге эмансипация, аялдардын эркиндиги, аялдардын укугу, балдардын укугу деп көп өлкөлөрдө баласы ата-энеси жок короого чыга калса үйүнө штраф келет. Senin balan 12 millet köçöde çoğundurdun koştostok жүрдü деп. Mına uşunday uçurda, uşunday narıklarыбызды, saltlarыбызды sandan san götkörüp, elden el götkörüp, jurttan jurtқа келип ушунгө жеткирип, какшай бериш керек. Жаак сынып калганча, эек түшүп калганча айтыш керек. Айтпасак унутулуп кала берет, тепселип кала берет. 5-6 кишинин оюнда башында кала берет, элге жетпейт. Мен силерге ушул кепти айткым келди. Арыстанбек акын
Ustaранын мезинде оодарылган дүнүйө деп убагында абдан курч айткан экен. Калуулуу олиялар Арыстанбек, Молдокылыч, Кийимберек, Султанбаев, Касым Тыныстанов дегендер кайсы урпактын кайсы улуттун эл экендигиңерди унутпай жүрсөңөр куттуу түптүү эл болосуңар деп. Жада калса аялдар кийген элечек дагы Кыргыздын куралы болгон дейт. Апа энелер кийген ак элечекти жазып жиберсеңер 2 баатырга кепиндикке жетет. 40 адамга ак досторконго жетет. 60 бешикке боого жетет. Мына баары колунда жоопкерчилик заман. Жада калса кийген элечек дагы стратегиялык Кыргыз айымдарынын, Кыргыз журтунун куралы болгон. Мына ушунун баарын тилекке каршы көп жерден сабактарга киргизе албай, элге айта албай, жолуккан жерден эле айтып, жолуккан элге эле айтып жүрүп атабыз. Бүгүн силер менен жолукканымдын негизги себебинин бири ошол. Ушу жерде отурган соц тармакты, маданий тармакты, билим берүү тармагын тейлеген кызматкерлер отурасыңар. Ушулар дагы ушундай кеп бар экен, салт бар экен, адат бар экен, нарыкты бузбайлык деп, мындан ары кебизди улантсак, ушул ишти ушинтип айта берсек, менин оюмча жылыш болот. Себеби мына баарыңар тең биринчи жолу укпасаңар да экинчи жолу угуп, наркыбыз бар турбайбы? Конституциядан дагы күчтүү нарк. Салт ар бир бөлөкчө чечилет. Адат, үрп, абийир, ар, намыс деп. Манаста айтат, кулаалы таптап куш кылдым, курама жайып журт кылдым деп. Кулаалы менен коен алдырган араңарда бир киши барбы? Кулаалы тапка келеби? Жырткыткычтардын ичинен кулаалы гана тапка келбейт да. Кулааны таптаганга болбойт, көндүргөнгө болбойт. Мааниси эмнеде жатат? Мына ушундай жаныбарды да таптап, кулаалы таптадым, куш кылдым. Курама жайып журт кылдым дейт. Тапка келбегенди тапка келдирдим дейт. Саяпкер, мүнүшкөр адамдардын эл журтка кылган кызматы, анын манаста ушинтип чагылдырышы бул абдан көрүнүктүү, абдан кеп кыла турган көрүнүш. Президентибиз Садыр Жапаров бирдиктүү эл өнүккөн өлкө деп атат. Азыр Кыргыз мамлекетинде 226 жерде курулуш жүрүп атат. 4 жерде 4 полосалуу жол салынып атат. Ар бир областтагы аэропорттор жандана баштады. Балыкчы кара кече жол ишке киришти. 2 эсе соц тармактын айлыктары көтөрүлдү. Пунктөрдү Кудайдын кулагы сүйүүсүнө алып алдык. Негизи алтын жөнүндө мен устатым менен жолдо сүйлөшүп келаттым. Кыргызда алтын болгон жердин баары чыр, алтынды жылаан кайтарат. Алтындын тегерек арам деп Кыргызда күмүштү бийик тутушкан. Чачпактары, билериктери, сөйкөлөрү күмүштөн болгон. Белдерине күмүш кемер байланган. Касиети күчтүү деп седептен топчу таккан. Мына алды мынтип айтканыбыз менен азыр элге жардам болуп аткандан кийин аны адалдап элдин жакшылыгына жумшаса, бул жагымдуу экономикасы түптөгөн, күчөткөн көрүнүш. Ушундай ийгиликтер, илгерилеген иш-аракет элибизде күчтүү. Азыр чоңураак, орой айтканда чоңураак чычып койсоң дагы макалага айланасың. Кылып атсаң, кылып атат муну деп жазат. Кылбай койсоң, кылбай койду деп жазат. Унчукпай койсоң, сууртап алып президенттин артында жашынып отурат дейт. Эмне кылыш керек? Мына ушу жерде сиздер оңдогон социалдык тармактын армиясы ишти алып кете бериш керек. Бара-бара оңолот. Улуттук кийимди, саркештеп тиккен кийимдерди, аземдеп тиккен кийимдерди, чапан төшөк бүт маданиятыбыздын баарын жарыялап айтып турушубуз керек.
Daha bir nerseni айтып öteyim. Giyim turalı ele, töşök turalı ele. Kırgızda boz үйге kirgенден кийин шырдак же кийи салынганын üstüne жер төшөктү таштайт. Чыканактап тизелеп, элди коюп эл отура баштайт. Кеч кирип кашкарайып күн баткандан кийин жан төшөктү таштайт. Ага иши оролот. Эртең менен тургандан кийин кереге төшөк коюлат. Жөлөнүп отурасың. Анан көрпөшө төшөк, курама төшөк, дөң төшөп отуруп, ар бир төшөктүн өзүнүн мааниси бар. Кыргыз баласынан чапанды көтөрүп туруп сурасаң, чапанды айтып берчи, кайсы жерин билесиң десең, жеңи, чөнтөгү, жакасы дейт. Чапандын ыптасы, чапандын капталы, чапандын өңүрү, чапандын шалгайы, чапандын айкарасы, чапандын этеги дегенди көргөзө албайт. Айкарасы кең экен, кең даллуу баатыр экен дейт. Кам манас аголпокту айкарасынан жамылып жатты дейт. Бутуңдан башыңа чейин жамылган бир этектин учунан экинчи этектин учуруна чейинки чапандын аралыгын чапандын айкарасы дейт. Чапандын өңүрү калың экен, байлыгын бастырып салып алган окшойт дейт. Ички чөнтөктүн капталдарын чапандын өңүрү дейт. Ыптасы капталы деп кете берет. Анан кантип тил бурулат? Тилибиз аз, сөзүбүз аз, же жардыбыз деп айтканга. Достук мамиле боюнча дагы кеп кылып өтөйүн. Кошунадан же көчүп кутуласың, же өлүп кутуласың. Башка ошон үчүн кошуналарды Кудай кошкон кошуна дейт. Кошунага балаңа бербеген, иниңе берген үйүңдүн ачкычын калтырып кетесиң. Апам келсе кийирип кой, чай берип кой дейсиң. Бир тууганыңа бербеген үйүңдүн ачкычын калтырасың. Карап кой. Балаңа бербейсиң, кызыңа бербейсиң, кошунаңа калтырып кетесиң. Киши келип калса киргизип кой, карап кой, ысык суу келди эле агып кетпедиби дейт. Мына кошунанын касиети. Журтубуз кошуналар менен дайыма ырыскечтүү болуп, жакшы жашап келгенбиз. Бирде жолу башка бирөөнүн 1 метр жерине көз арткан эмеспиз. Уучтай болуп алып, уурудай жайдаган кошуналарыбыздын кээ бир тентектигине туруштук берип атабыз. Өзгөчө ордолуу ош түштүк аймагы 1 метр жардын, 1 тапан жердин баркын бизге караганда мыкты билесиңер. Бала кезиңерден көчө талашып, топ талашып ойнойсуңар. Мына ушундай журттун астында, ушундай элдин астында сүйлөшмөн үчүн оор эле, акыл үйрөтүш оор эле. Бирок атадан бабадан калган сөздү айтып коюш катчы катары, мамлекеттик кызматкер катары бул менин милдетим. Ошон үчүн мага суроо жазганды жазып ачпайбы? Этекте 2 сааттык докладыңызды ош эл укпайт Сүйүнбек Сапарбекович. Элдин кулагына илинип калчу эле сөздү айтыңыз. Ансыз деле илим билим аттын кашкасындай таанылып калган агайларды ээрчитип барат дейт. Абдан туура суроо. Экинчи суроо калкыбызды дин боюнча суроо берген экен. Мен бул суроону айтыштан корком. Күчүм да дилим да жетпейт. Бирок Кудайга ишенген, исламды тутунган, ууруба, ушак айтпа, жамандык кылба, элге жардам бер, жерди сакта, көздү, элди сакта деген Куранда жазылган ыйык-бийик сөздөрдүн эмнеси жаман? Кураныбыз болсун, молдобуз болсун. Бирок өмүр бою кийген калпагыбызды, өмүр бою кийген татынакай кийим кечебизди, алжапкыч белбоо, кементай чыптама, өпкө кап, эмне деген мыкты кийимдерибиз бар, аларды каяка таштайбыз? 8-9 жаштагы кыздарыбызды көлдүн жылтыратып жоолук менен бууп койдук. Ыймандан кабары жок. Ошон үчүн молдокелерим менен жолукканда көкүрөк тийишип жолугушуп, молдокелерим, агайларым, менин атам дагы намазга барат, мен дагы барам. Бирок улуттук салтты, улуттук наркты түшүндүрүп, ислам менен кыргыз салттын эриш аркак чогуу алып барып жүрөлү деп айтам.
Dagы bir söz var. Kur'an okulat, Kur'an okutkan ay moldakeleriz aytып atpayбы. Bilip bilbey getirigen günörөстү Kudayım geçire gör. Tentektik kılgan bolsa деп. Жарым saat Kur'an okulup, жарым saat Kırgızça bata ketkeni bul meni аябай кубандырат. Эмне деген гана сөздөр айтылбайт Kur'anдан кийин. Жүрөгүңдү жылытып, жүрүдүңө жеткире сүйлөшөт молдакелерибиз. Kur'андын ушу жери, исламдын ушун жери. Жаныңды эритип жиберет. Эмне деген сөздөр айтылат? Кудайым бөлө кырсыктан сактасын, бала чакаңды кырсык баспасын, эл журтубуз аман болсун, падышабыз белем болсун, пейилибиз терең болсун, жерибиз кенен болсун деген сөз уланат дайыма бардык жерде. Бул аябай кубандырат. Кандай гана күчтүү, түктүү, жугумдуу сөздөр. Мына ушундай салттык исламды биз колдойбуз. Кыргыздын наркын, адатын, намысын жаштарга туу тутуп, исламдын жолу менен түшүндүргөн салттуу исламды колдошубуз керек. Ал эми ар кандай багыттарга жол берип алып, азыр кыйналып отурган чагыбыз. Ошон үчүн мен дин тармагындагы иштеген кызыма акыл айта албайм. Ушинтип болгон, уккан көргөнүмдү гана кожомолдоп айтып берем. Ошон үчүн мен бул суроодон качтым. Мага катуу суроо бериптир. Мамлекеттик кызматчылар кандай чараларды көрө аласыз? Узун чапан кийгендерге дегенде деп. Мен бул суроодон кетенчиктеп турам, урматтуу туугандар. Бирок тиешелүү иш-чаралар жүргүзүп, молдолор менен байма-бай жолугуп, жакшынакай болуп атабыз. Жакшы иштерди алып барып атабыз. Кудай кол алышып кетсек жакшы го. Журтубузду, салтыбызды сактайлык деп. Ысырапчылык боюнча мындан мурда эле биз ызычу болуп указды чыгарып алып жазып атсак, Бектемир агайым жазып коюптур. Бектемир агайым да мурда эле Манаста бар экен. Көкөтөйдүн ашында эмнеси менен бул даңазалуу аш болгон, 1000 улуттун 1000 өлкөнүн өкүлү келген, биринин бири тилин түшүнбөгөн. Ошондо Манас Баатырдын баратканы, Көкчө Баатырдын келатканы. Кийистерин бүктөтүп, ак иңгенге жүктөтүп, союшуна мал айдап, конушуна жер камдап деп атат. Көкөтөйдүн улу Бокмурун бир да мал сойгон эмес. Көкөтөйдүн Бокмурундун ашына келген эл байып кеткен. Келген эл өкүрүп түшкөндө өзүнүн боз үйүн тигип, өзүнүн союшун камдап, сөөгесине күч келтирген эмес. Сөөгеси мүңкүрөп жоготконун узатып турган. Бул салтыбызда болгон. Президент азыркы саясат ысырап болчулукка жол бербей келет деп атат. Сөөгеси кыйналбасын, жамандык айттырбай келет, телефон чалбай келет, чабарман чаптырбай келет. Жакшылыкка даярданасың. Баламды отургузам, сүннөткө отургузам деп. Жамандык айтпайт экен да. Ошон үчүн сөөгесте күч келбесин деп, ысырап болчулук болбосун деп указ чыгып атат. Дагы эле акыркы мисал, 1922 жылы Кенен деген казактын чоң төкмөсүнүн Назар Базар деген эки уулу чечекече келип өлүп калат. Осмонкул акын деген кыргызыбыздын чоң акыны болгон, казактын ырларын казакта мыктырдаган обондуу үндүү киши болгон, Кенендин акыреттик досу болгон Кененге кабар жеткенде, Осмонкулга кабар жеткенде 30 жигит 30 кызын ээрчитип, чатырын бүктөтүп, малын айдатып, бир кылым боло элек. Кенен достуна келип өкүрүп түшөт. Өзүнүн малы менен, өзүнүн конушу менен, өзүнүн союшу менен Кенен доска кенедей да күч келтирбей. Маселени ушундай түшүнүш керек. Баш алдаса бөркө алып, таптакыр эле колу бутка чаап иш алып баруу алешимдик болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөөгесине урмат көргөзөлүп, аяйлык, күч келтирбейлик эң эле негизи мааниси ушунда эле турат. Эми суроо берсеңер айтып көрөйүн, бирок мен аябай аракет кылдым.
суроо болбосун деп. Бүгүнкү жыйында сулуу тораттай сынды бузбай зыңгырап, башкарманын жыйындай бакылдашып, суроо турбай, мен аттуу башты агайларымды ээрчитип, Абылбек Асанканов деген агайым мени окуткан. Бир семинарды 5 жаштырып, катары менен экине коюп, Бектемир агайым окуткан, Сыртбай агайым окуткан, устаттарым отурат. Булар да кыргыз жараны, тил маданияты, ысырапчылык боюнча адистешкен, изилденген пикирлерин жол берелик. Уруксат берсеңиз, мен ушуну менен отурайын. Дагы эле сүйлөгүм келет. Туугандар, мындан аркы ишимде 5 киши болса дагы 500 киши болуп чогулсаңар дагы келип турам. Акыл сурасаңар айтып, силерден акыл алып, райондун деңгээлинде өткөрөсүңөрбү, облустун деңгээлинде өткөрөсүңөрбү, ушундай жолугушууларыбызды өткөрүп, акылдуу нарптуу аксакалдарыбызды ээрчитип алып, эл аралап сүйлөшүп, жолугушуп туралык. Мен Нарын Талас көлдү аралап бүтүп, жаңы эле бияка келдим. Азыр тушоомду кесип атам ушул жерден. Ошон үчүн бүгүнкү болгон сөздү, бүгүнкү болгон кепти даңазалап, менин жаманымды жакшырып, жакшымды чыгарып, ушинтип сүйлөсө болот экен, ушундай наркы асылкечтиктер бар экен. Айталык деп келген бир 500 киши, 5000 кишиге жетип калса эле, ошонун 5-өөнүн кулагына кирсе эле ийгилик бул. Арабызда жөнө турбай 5 бармак фестивалын өткөрүп, жөнө турбай Сүмөлөк фестивалын өткөрүп, жөнө турбай элечекти өткөрөм деген Элнура Кулуева деген бир кызыбыз бар. Мамлекеттен акча сурабайт, өзүнөн өзү эле алдыга түшүп иш кылган карындаштарым бар. Дүйшөн Батырбеков деген дабыл баталарды чогултуп, ырымдарды чогултуп, сүкө момун айт, эми муну айт, жаңылбайсың деген кесиптештер, замандаштарым бар. Мына ушундай кыздар балдарыбыз болсо, аларды колдоп, жапатырмак кошулуп, жок дегенде жылы сөзүн айтып турсаңар абдан жакшы болмок. Мен Ордолу Оштун калкына, Түштүктүн калкына накталар чыккан, мыктылар чыккан, журт башылары чыккан, Кыргызстандын башка аймагына караганда тартипти көргөн, баш ийгенди билген, башкарганды билген, Ордодо чоңойгон, олуттуу эл үчүн тазим кылам. Айтпадымбы сөздүн башында, ташка да тал менен чөп түстүргөн элсиңер деп. Мен көлдүк болом. Менин туугандарым мен баш болуп, алма бышып, ошондо толук жыйнай албайбыз. Жалкообуз. Ошон үчүн Манаста айтып атат, алмасы түшүп көк болгон, жаңагы түшүп дөң болгон деп көлдү сүрөттөгөндө. Бул тарапта баарын тыпытып, жыйып, терип, кургактап коймок. Мына маңдайыңардын тери кургабаган мээнеткеч пешенеңерди жылтыратып, тертеп кетменди таянып, суунун аягында турган элсиңер. Силерге окшошолук, силерге туурайлык. Күжүрмөн калп, Манастын урпактары ким экебизди унутпай, салтыбызды бийик туталык, наркыбызды бийик туталык. Ал эми азыр ушул кабыл алынган резолюцияны тапшыруу жана кабыл алуу аземине кезек беребиз. Кабыл алынган резолюцияны тапшыруу үчүн Ош шаарынын мэри Мамбетов Алмазбек Ишембекович чакырылат. Ал эми кабыл алынган резолюцияны кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович чакырылат. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Жыйынтоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбековичке берилет. Туугандар, докладчыларыбыз, аалымдарыбыз, агайларыбыз буулугуп калган экен. Араң токтоттук, байкадыңар, ар бир тең сүйлөгүсү келип. Силер дагы кулагыңар кычышып, ыраттуу сөздү, нарктуу сөздү уккуңар келип калган экен. Зыңгырап отурасыңар.
Abi Bila Hacı denemdi dür etkizgen mıқты söz aytты. Аябай күчтүү söz aytты. Мен Hacıdan мындай söz күткөн эмес элем. Элибизге, жерибизге, Орто Азияга дейт. Өзүнүн климаттык, географиялык акыбалына ыңгайлашкан кийимди келип бизге таңуулуу, салтыбызга, наркыбызга да жатпайт деп айтты. Кайкалатып калпагын кийип келип, миңибиздин бири болуп, арабызда сүйлөсө кандай сүймөнчүктүү көрүндү. Эч качан дин менен салт менен дин бирине бири душман эмес. Шайкеш, эри шаркак, же болбосо агайларым айтып аткан иденттүүлүк деген сөз ошол. Эмне үчүн биз кылымдар бою Рамазанды ороза айы деп эле келчүбүз. Ифтар деп эле ооз ачар дечүбүз. Арамды арам, адалды адал дечүбүз, халал деп эле. Неге биз жаңы сөздөрдү таңуулайбыз? Эгер жок болсо, бир жөн биздин кеп кабыбызда, кеп куржонубузда жок болсо бир жөн өмүр бою ороза айт деп келатабыз, өмүр бою ооз ачар деп келатабыз, өмүр бою арам, адал деп эле келатабыз. Ошого бир эки сөздү кошо коюп эле халал деп, Рамазан деп, мейли сөз байытса байытып айрым жерде айтсак болот. Бирок сөзүбүздө бар сөздү келип таңуулагандын кереги жок. Жанагындай улуттук, башка улуттун кийимин Hacı абдан туура айтты. Климат, географиялык акыбалга байланыштуу кийимдер бар да. Готентоттор деген улут бар Африкада. Бир эле жалбырак менен жамынып алып жүрүшөт. Көргөн жоксуңарбы? Бир эле жалбырак менен жамынып алып жүрүшөт. Эми алардын диди күчтүү болсо биз да ошентип калалыбы? Жанагы Кыргызда качан дух деген сөзү бар. Духу күчтүү экен, деми күчтүү экен деп айтты. Дем берип кой. Деми күчтүү экен деп, дух деген сөздүн пайда болгонуна 2-3 жыл болду. Качан Кыргыздын адабиятында 70-жылга чейинки кыргыз адабиятын карагыла акылак деген сөз барбы? Бул менин катам болду. Администрацияны жетектеп туруп, указды жазып атып, адеп акылак деп жазып алдым. Адеп абийир деп жазбай. Ар деп жазбай. Мына бир чоң жаңылса бүт эл жаңылып атабыз. Ал менин мойнумдагы адеп абийир жөнүндөгү указ, дене тарбия жөнүндөгү СНСО, дени суу адамдар, күчтүү адамдар, демдүү адамдар, ардуу адамдар, намысын, насилин бийик туткан адамдардын өлкөсү, ошолордун жарлыгы, буйругу деп жазсак, өкүмү деп жазсак жакшы болмок. Дин уюмунун фатвасы деп эле чечими деп койсо оңолобузбу же жок болобузбу? Фатва деген сөз араб тилинен келген жакшы сөз. Бул чечим эле да. Чечими, амири, буйругу, жарлыгы. Мына ушундай бүгүн мага Hacıkem абдан жакшы сөздөрдү, абдан таасирдүү кептерди айтып кетти. Ушуну Кудай мындан ары улантып кетсек жакшы да. Анан максат Чекиев инибиз. Дүйнөгө эл азыр оюнчуктар менен Киндер, Семейка Адамс, же Санта Барбара деген сериалдар менен, жаңы ыкмалар менен бренд деп атпайбызбы? Эн тамга деп коет Кыргыздачы. Өйдө чекти, ылды чекти деген дуруктарыбыз бар. Өзүнүн элин өйдө чегип, эн салган. Ошондой бир кичинекей эндер менен, тамгалар менен дүйнөгө таркатып, жана Адидас мисалы үчүн, кичинекей эле эн ким экенин билесиңер. Идеологияны, салтыбызды, наркыбызды ушундай жаңы ыкмалар менен жаялы деген ою аябай күчтүү болду. Мисалы үчүн жаңы сайланган. Академиктерибиз кандай сүйлөп берди? Ошол адамдар отурасыңар. Элге иштеш керек. Элге таркатыш керек. Элге алманы бериш керек, сууну бериш керек, күн тийгизиш керек. Өзүң эчтеке жок. Ошон үчүн дөөлөт күтөсүң. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын Ош мэриясынын эксперти деген удостоверениени көтөрүп жүрөсүңөр.
Мына ошол эле наам үчүн башыңды байлап, төлгө кылып, машина мингенден кийин, чоң аттуу имаратта отургандан кийин кызмат кыл. 5 жыл болобу, 50 жыл болобу. Мына ушул бүгүнкү иш-чаранын баары тең ушундай жеткиришибиз керек. Капар уулу Байболот мырза өтө бир аналитикалык сөздөргө токтолуп кетти. Баштап алып эле аягына чыкмай жок. Азыр идеологиябыз чок кыйратабыз деле буту менен басып мурду менен тыңгандым. Баары эле идеология гана, мамгатчы идеологияны жазбайсыңбы дейт. Эмне жазайын? Менин дилимде, демимде ушул агайларыман, устаттарыман алган нарк бар. Билгенимди айтышым керек. Наркыбыз ушундай болгон, салтыбыз ушундай болгон, ушундай ажырымдар болгон, ой тутумдар болгон. Жөн эле айтып барбай, кыргыздын анекдоту да аябай күлкүлүү да. Bir жети батыр казактардан жылкы тийип келес деп атып, түн ичинде мүрзөгө келип түнөшөт экен. Жети өтең түнөйт экен мүрзөгөчү. Арасында bir батыр бар экен, Чаргын деген. Ай, ушуну bir сынап көрөлүчү канчалык батыр экен деп. Чаке, сен барып мүрзөнү аралап отун терип келчи, жыгаш терип келчи де, от жагалык дейт. Ошол сакалдуусу айтат экен. Баягы батыр ала барманда отун терип мүрзөнү аралап кеткенде, да bir кичинекей батыр бар экен. Сен төбөсү түшкөн көрдүн ичине кирип жатып алчы. Анан келатканда эле бутун асыл дейт экен. Анан баягы Чаргын ар жакта бер жактан отун жыйып келатканда үстү түшүп калган көрдүн ичинде жатып алган кичинекей батыр. Айланайын жардам бер деп бутун асылганда, атаң озуран өлгөндөн кийин жөн жатпайсың деп беттен ар тээп сапты. Жада калса кыргыздын тамашасы дагы, анекдоту дагы сай сөөгө, чучууңа жетет, туурабы? Тигиниси кызыл жайын болуп келатат дейт. Туруп алыпчы. Мына батырдын батырдыгын ошондо келип астынан чыга калып бутун асылса өлгөндөн кийин жөн жатпайсыңбы деп бери карай басып келе берген экен. Кыргыздын да тамашалары болгон. Анекдоттору деп коет эми азыркы тил менен айтканда. Ошол үчүн Максат Шакиев туура айтып атат. Биздин салты Оштун брендин көрдүңөр, э? Бир эле мезгилде саякат, бир эле мезгилде бир улут, бир эле мезгилде ошон аябай мааниси бийик. Мына Асанканов агайым тил деп атып күйүп кетти, эмнени айтып ийген жок. Доклады биякта эле калды. Эл аралап кеткиси келди. Ысырап колчулукту мындан 20-30 жылдан бери какшап келатат, үнү жетпей атат. Ай балам, мени кабыл аласыңбы же жокпу? Убактыңды айт деп жазды магачы. Бектемир Мурзубураев агайым. Алсаң алаң, албасаң кет деп элечи. Жаны кашайып, ушундай докладчылардын баары тең мыкты сүйлөп беришти. Ошон үчүн бүгүнкү жыйынтык жугумдуу болсун. Ылайым эле Ордолуу Ош элине алай атагы таш чарган, даңкы баш чарган ата апаларыбыздын калкы, чыгаан инсандардын калкы, Ырыспайдын, Гүлшайырдын калкы. Ырыспай ырдап атса, урушкан аялың менен элдешкиң келет, көчөгө чыгып майрамдагың келет. Аксубай Атабаев ырдап атса, тоо таш таралап кеткиң келет. Керим Турапов ырдап атса, дүкөндөн барып нан сатып алгың келет. Түгөлбай Казаков ырдап атса, булут айланып эле жамгыр жаайт. Кандай образдарды. Салттуулукту, нарттуулукту улам жаңып муунду даярдаган Гүлшайыр Эжекебез кыргыз эл артисти улам жаңы кыздарды алып келип, улам жаңы үзүлүп калбаса экен деп жанталашып, чынжыр түзүп атат. Ушундай элбиз, жанталашып атабыз. Эми бизге дайым жакшылык жанашып турсун, жамандык адашып турсун. Босогобузду, эшигибизди рызык эшик талашып турсун. Дайыма беребиз белем болсун, пейилибиз кенен болсун. Ушул жазылган резолюцияны ишке ашырып көрүнгөн жерге, көчөгө, көчөнүн төңкөрүшүн кылбай, көңүлдүн төңкөрүшүн кылалык. Акыл эстин, ойдун төңкөрүшүн кылалык. Бүгүн ушундай бир сөз болду деп жайып баргыла. Жазып жибергиле көрүнгөн жерге. Таркаткыла бүгүнкү кулагыңарга илинип калган сөздүн баарын таркаткыла. Анан оңоло баштайбыз. Унчукпай жатып алсак, эрийбиз, чирийбиз, чукулашып отура беребиз.
ошол сөзүбүз оголбо сөзүбүз оңолбойбуз. А дегенде Акипере чыккан жаңылыктарды окугулачы. Bir күндө bir 100 жаңылык чыкса, анын 80-90ы эмне деген жаңылык? Тоноду, зордуктады, чапты, кырды, жойду. Bir жакшылыгы жок. Бүгүнкү жаңылык аябай жакшы. Жаңылык болуп атат. Ошол анда мен ушу силер берген кызыл папканы алып алып, Кудай буйрса барам, тапшырмаларды берем. Силер менен жолугуп, силер менен сүйлөшүп, каршы отуруп, аябай рахат алдым. Докладчиктерден аябай рахат алдым. Элден, жайнаган көздөрүңөрдөн ушул силер деле сагынып калыпсыңар нарктуу сөздү. Шуну жайылталык, кыдыралык айттым го. Ушундай жыйынга келип, ушундай иш-чара өткөрүп атабыз десеңер, жетип келгенге даярмын, мүмкүнчүлүк болсо эле. Ийгиликтүү болсун. Ушуну менен аяктап атабызбы? Сиз жабасызбы же мен жабамбы? Сиз жаап коюңуз. Рахмат. Жеткирип, миң сөз айтсак, нарктуу сөздүн бир сөзү жаштарыбыздын кулагына кирип калса эле чоң олжо деп эсептейм. Ошон үчүн ушул региондун элдери менен жолугуп атып, кыргыздын наркын, салтын, нускасын, ар бир сөздү кандай чечмелеген, кандай ой жүгүртүшкөн, талдашкан, аны акырын урпактан урпакка өткөрүп, келечек муундарга жеткирип, ушул күнгө чейин эч кандай көчмөн элибиз ушул күнгө чейин жеткенине топук кылып, элибиз, жаштарыбыз ушундай патриот болсо экен деп, элине мекенине берилген болсо экен деп, ушундай наркыбыздагы салмактуу сөздөрдү айтып жеткирели деп, ушу тилек менен куттуу эл деп өткөрүп атабыз. Куттуу элибиз жалганбы, ушунча кылымдар бою кылым карытып, көчүбүз ушул күнгө чейин уланып келе жатат. Кийинки коомдук формация өзгөргөндөн кийин адамдардын мүнөзү дагы, кийингени дагы, жүрүшү, турушу да бар өзгөрөт экен. Бирок мындай көрүнүштө тарыхыбызда көп эле болгон. Нарктуулугубузду сактап, баалуулугубузду сактап, манасыбызды сактап, салтыбызды сактап, мындан ары да уланталык деген тилек менен ушул форумду өткөрүп жатабыз. Ооба, эми азыр да бир тенденция бар. Жаштарыбыз азыр өздөрү биригишип, өздөрү чогулушуп, өздөрү сунуштарын, ойлорун жазган учур аябай көбөйдү. Агай, ушуну айтыңыз, ушуларды уланталык, калпак майрамын, деги эле салтыбызды эмнени пайдаласак, ошону даңазалап туралык деп. Азыр бүт дүйнө өлкөлөрүндө өздөрүнүн улуттук наркыларына олчойгон акчаны бөлүп, ошону менен карманып, ушуга маани берип келатышат да. Азыр электроника менен, сотовый жаңы технологиялар менен эч кимди таң калтырбайсың. Бүт дүйнөгө тарады мындай көрүнүш. Техника замандын, кибернетикалык, нанотехнологиялар баары таркады. Элди ким менен таң калтырасың? Кийимиң менен, салтың менен, наркың менен, адабиятың менен, бай, түбөңгүз терең тарыхың менен гана таң калтыра аласың. Материалдык баалуулуктарың менен, духовный баалуулуктар менен элди гана таң калтырасың. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө ушундай тенденцияда, ушундай улуттук, ар намыстык багытка көптөгөн акчалар бөлүнүп атат. Биз да ошол жолго түшүп атабыз, ушунун баарын кыдырып айтып атабыз. Силер дагы айтып, таркатып, түшүндүрмө берип колдосоңор, жаштар көбөйө баштайт. Ушундай ансы деле уже көбөйө баштады. Форумдун максаты ушул улуттук идеологияны жайылтуу болот. Ооба, азыркы багытта мына азыр агайларыңар дагы сүйлөйт. Нарктуулук боюнча, тил боюнча, ысырапчылык боюнча атайын докладдар болот. Ошону уксаңыздар дагы көп маалымат аласыздар. Эми иштешибиз керек, ушинтип айтышыбыз керек. Нарктууларыбыз сүйлөп туруш керек, билимпоздорубуз, агайларыбыз, силер койгон жаштарыбыз жапа-тырмак колдоого алып, ушундай экенбиз, ушундай кийимдерибиз, салтыбыз болгон экен, ушундай үйлөрдө жашаган экенбиз. Жайлоо маданияты, боз үй маданияты, ата менен эненин мамилеси, келин менен кайнаталардын мамилелери кандай болгон. Ушулардын баарын жайылтышыбыз керек, айтып турушубуз керек. Максатына жетет деп мен ишенемин. Ошон үчүн бир сөзүмдү миң кайталап дайыма айтып жүрөмүн. Маданий иш-чараларды байма-бай өткөрүп атабыз. Буяк жергебизде дагы байма-бай өтүп атат. Бул өзү жакшы көрүнүш да. Театрлар жабылбай калды, концерттер көбөйө баштады, элдер жакшы кийине башташты, мурдагыдай эмес. Өзгөрүүлөр көп эле, Кудай буйрса болот. Муну эми элге таңуулабаш керек, эл өзү кабыл алыш керек, жүрөгүнөн чыгыш керек. Резолюция багыт берүүчү гана документ болот, аны дагы жайылтабыз. Ал тууралуу дагы талкуу жүргүзөбүз. Нарк жөнүндө президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун указы даярдалып атат. Кудай буйрса чукул арада ал указ дагы чыгып калат. Буга чейин эле
дагы көптөгөн указдарыбыз ушул багытта чыкты. Манас тууралуу указдарыбыз чыгып атат. Улуттук баалуулуктар жөнүндө указдар чыгып атат. Эми улуттук нарк жөнүндө указ чыгып, бир уже концепция пайда болуп келатат.